Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 4 апрель 2021 жыл. ЛТРде кайрадан Билерман Ордо жазгы сериялардын 5-туру. Бакыт мырза, дагы бир жолу кош келипсиңер. Сиздерде бүгүн жакшы мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе оюнду баштаардан мурда сизге 2 сөз берсем, маанайыңыздар кандай, команда оюнга даярбы? Саңыз болматы алып барчы, саңызсыңар борда, телекөрүүчүлөр. Команданын маанайы Кудай буйруса жакшы, сүр болтат, сүрдү жеңип, Кудай буйруса жакшы ири эсеп менен жеңебиз деген ой ниеттебиз. Урматтуу Ордо, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп мына азырынча 0-0. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биз телекөрүүчүлөр үчүн даректи дагы бир жолу айтып коелу. Биздин Инстаграмдагы дарегибиз Билерман астыңкы сызыкча Ордо. Ушул биздин расмий баракчабыз, ушул жерге катталып, биздин каткуржунга суроо жөнөтүңүздөр. Facebook'та Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ал жерге да катталып суроо жөнөтүңүздөр. Билерман чекит ТВ күчүкчө mail чекит туруп биздин электрондук дарегибиз. Бул жерден да суроолор күтөбүз жана каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо оюнуна деп жөнөтүңүздөр. Суроо жөнөтүүдө мурда берилген суроолор болбош керек, жоо сөзсүз болуш керек жана логикалык мыкты суроо болуш керек. Фото сүрөт дарегиңиздер эстен чыкпасын. Биздин расмий өнөктөштөр менен тааныштыра кетсек, дагы бир жолу Барбол атамекендик өндүрүш фирмасы, кондитер азыктар, адал, дайыма жаңы жана таттуу гана биздин башкы өнөктөшүбүз. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Babylon окуу борбору. Babylon окуу борбору бардыгыңыздарга ийгилик каалайт. Жана ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул билим алуу жана өнүгүү борбору Секом. Секом сиздерге ийгилик каалайт. Жана актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Мына ушул өнөктөштөргө биз учурдан пайдаланып ыраазычылыкты билдиребиз жана мындан ары дагы кызматташа бермекчибиз. Анда эмесе бизди YouTube'дан издеген телекөрүүчүлөр болсо, Билерман Ордо деп издеңиздер. Мына ошол жерден биздин бардык оюндарды этап менен таба аласыздар. Анда оюнду баштадык. Эсеп 0-0, биринчи раунд. Биринчи раунд бул Супер Блиц. Бакыт мырза, команда даярбы? Даяр. Урматтуу команда, урматтуу билермандар. Акбермет Абдибаитова, Ноокат районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Биз пайдаланып жүргөн кадимки кулпу жөнүндө экен бул суроо. Кадимки кулпу, азыр мен сиздерге бир сүрөтүн көрсөтөйүн, андан кийин суроону окуйын. Урматтуу команда. Бул кулпуда ортосуна ачкыч түшөт, бирок эки четинде кичинекей жылчыкчалар турат. Өмүрбек, көрүп турасыз, Сиздерге суроо. Бул эки кичинекей жылчыкчалар эмне кызматты аткарат? Кетти 20 секунд. Май коёбуз дейм. Май коёт. Бир нерсе жокпу? Андан башка ачып чапканда. Жок, эгер кулпу мына салгы менен Кулпуну жоготуп еп ошону ачат, ошого жардам менен ошол жер аркылуу ачат, анан кийин май койгондо да Май коюп деле жашоодо колдонуп эле жүрөбүз го. май коёт дейсиз. май койгон майда Эгер бул ошо ачылбай Май коёт дейм калса. эгер ачылбай майды ошол жерден коет экен да. Башка май 20 секунд аяктады, Бакыт мырза. Урматтуу алып баруучу, жоопту Советбек кызы Буниса берет. Буниса. Бул жерде эгерде ушул кулпу ачылбай калса, ушул жерге май коет. Ошонун негизинде ичиндеги баягы ачылат да, ошол май куйганда. Иши кылса май куйганда ачылат. Ачылат. Сиз өзүңүз практикада колдонуп көргөнсүзбү? Мындай
ачылбай калганда ушул жерине май куюп анан ачышып ушундай бир же үйдөн кимдир бирөө мындай бир сизге айткан учур болгонбу? Буниса Бир жолу колдонуп көргөм. ачылганбы? Мен башка жака куйгам, бул жака эмес. Ачылган. Ачылганбы жыгып? Ачылган ооба. Биринчи суроонун жообу туура. Азырынча биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Урматтуу билермандар, Кувейт өлкөсү жөнүндө суроо. Бул өлкө дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн катарына кирет. Нефтиси бар. Ички дүң продукция адам башына өтө көп сумманы түзөт, өтө көп доллар түзөт. Мен азыр так айта албайм, бирок бай өлкө. Бирок ушул Кувейт өлкөсүндө калктын 66%дан ашыгы ашыкча семирип кеткен. Ашыкча семирип кеткен да. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн бул өлкөнүн жарымынан көбү ашыкча семирип кеткен? Кетти 20 сек. Алар жашап эч кандай иш. Кылган жумуш, алар көпчүлүк иштейт, мисалы, алар көп нерсе эң бай өлкө, жана нефть, ички продукция. Демек жумушсуздук аз да? Жумушсуздук аз. Жок, мигранттар кара жумушта иштебейт, алар да айлык күчтө нефть несебинен жашайт да. Бакыт, ким жооп берет? Урматтуу алпарчы, өзүм жооп берейин. Кувейт мамлекети бай өлкө болгондугун эсепке алганда, элинин иши жеңил же иш аз кылышат, ошондуктан семирип кеткен, кыймыл аракет астынын эсебинен. Мамлекет тарабынан мындай суммадагы акча бөлүнүп берип турат да, пенсия басуу сыяктуу ушундай бир жөлөк пулдар. Негизи адамдар иш аз кылат же жеңил иш кылышат. Эгер сизге айына $5000 берип турса, Бакыт мырза, сиз иштейт белеңиз? Жок. Кувейттин эли дагы иштебейт. Анткени булар айына $10,000 компенсация төлөп берет мамлекети. Иштебей үйдө жеп жата бергендиктен ашча семирип кеткен. Негизинен жооп туура, канаттандырылып. Эми үчүнчү акыркы суроо. Ушул суроону команда тапса, бир упай алат. Айзат Мусабек кызы Бишкектен, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенти. Урматтуу билермандар, назарыңыздарда Индонезиянын герби. Индонезиянын улуттук гербинде алтын түстүү бүркүткө окшогон канаттууну көрүп турасыздар. Куштун кең ачылган канаттарын бир жагын санап көрсөңүздөр, 17 канаттын эмеси бар, канатча бар. 17 санап көрсөңүздөр, 17 чыгат. Куйругу 8 тал чыгат, куйругу. Бул атайын ушундай жасалган да. Ал эми мойнунда болсо майда эмелер чыгат, бөлүкчөлөр турат го. Ал жерде болсо 45ке жакын мындай канатчалар бар, 45ке жакын майда. Эми сиздерге суроо. Бул канатчалардагы сандар эмнени түшүндүрөт Индонезия үчүн? Кетти 7-8 45. Калган дагы бир майрам. Же аралдардын саны Индонезияны эске алалы. Индонезия аралдардан турамалы мумкин. Ошо аралдардын саны. Августтун 17-си 1941-жылы экени деп Ошондой болушу мүмкүн. 45. Герб кабыл алынган күнү. Же герб кабыл алынган күн. 45, 17, 8. Же аралдардын саны. Жок. Егемендүүлүк күнү. Бакыт, ким жооп берет? Бакыт. Урматтуу алпарчы, өзүм жооп берем. Бул сандар Индонезияда эгемендүүлүк күнүн анан ошо герб кабыл алынган күнгө туура келген болушу мүмкүн сандар. Мисалы 45-жылы 17 августта эгемендүүлүк алган же герб кабыл алынган күн деп. Эми герб кабыл алынган десек алысыраак калат, эгемендүүлүк кабыл алынган күн болушу мүмкүн. 17 август 45-жылы Индонезия көз карансыздык жарыялаган. Жооп туура. Команда Блиц раунд ийгиликтүү аяктады жана бир упай менен эсеп ачты. Чоң бир сыноодон өтүп ал десек болот команданы. Экинчи раунд.
Алтыбай Кадырбаев Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Бул суроого Секом билим берүү борбору 1000 сом акча коюп берет. Команда тапса, командага ыйгаралат. Учурда дүйнөнүн үшүн алган эпидемия дагы деле болсо кайта элек абал кооптуу десе болот дүйнө боюнча. Эми дүйнөнүн туш тарабында калктарга түшүндүрүү үчүн саламаттык сактоо борборлору, шаар жетекчилери ар кандай ыкмалар колдонуп атат. Сиздерге мен мына бул сүрөттү берип жатам азыр. Бул сүрөт Россиянын Благовещенск шаарында адамдар вирустан коркпой, бет капсыз жүрүп баштаган учурда шаар бийлиги адамдар бет кап тагынууга үндөө максатында ушундай бир ыкманы ойлоп табышкан. Бул досканы стенд көрүп турасыздар, көчөгө коюлган. Бул доскада бул жерде орусча турат. Мисалы үчүн не нравится носить маску, же болбосо сага бет капчан жүргөн жакпайбы деген суроолуу сөз турат. Анда мунун алдында эмне деген сөз болушу мүмкүн Россияда. Кыргызча маанисин деле туура тапсаңыздар, мындай маанилеп окшотурсаңар, мен туура деп кабыл ала берем эгер тапкан болсоңуздар. Кетти минута. Анда сага өлүм жагат экен. Өлүм жагат дем алдыруучу эме эле. Азыр сага маска таккан жакпайбы деген суроого жооп беришиңиз керек. Эме? Тагуу жагат. Ошону тагып калышы мүмкүн деген мааниле дагы болушу мүмкүн. Сенде бар маска жок. Сендеги вирус башкаларга жукпасын деген мааниле жазылган. Жок, маска жакпайбы анда деген мааниле. Сага жаган. Өлүм. Анда өлүм жагат. Жагат деп жагабы? Жок, анда сага өлүм жагат да окшойт эмечи? Дем алдыруучу аппарат. Жок, Дем алдыруучу аппарат. бул реклама. Башка вариант карайбы, башка вариант. Силерге эмне жакшы? Анда вирусту так. Анда вирусту так дешим. Анда вирус такташ мүмкүн. Тамашалуу болушу мүмкүн да. Тамашалуу реклама бербести. Деле жок. Ошентсе адамдар тагышы мүмкүн да. Мисалы, вирусту так десе тагышы мүмкүн да. Жок, анда вирус. Анда сен вирус тагасың дешим мүмкүн. Дешим мүмкүн да. Вирусту тагасың да алып жүрөсүң. Вирус тагасың. Бакыт мырза. Урматтуу алып баруучу, дагы команда менен келишип өзүм жооп берем. Командадан жакшы алгылыктуу жооп чыгара албадык. Маска такпаган адам, мисалы маска такпаган учурда тамактанат адамдарчы. Аны ошого кандайдыр бир мага тамак жагат деген сыяктуу сөз болушу мүмкүн. Мага тамак жагат деген сыяктуу сөз болушу мүмкүн. Эми мисалы маскачан отурганда тамак жеп болбойт да, маскасы отурса тамак жесе болот. Эми карап кой, могу сөзгө биз түйүнө жоопту жазалы да. Сага маска таккан жакпайбы десе түйүнө анда эмне болот? Тамактануу керек. Жо негизи тамактанууган учурда гана маска тагылбайт да, мен ошону гана эсепке алтам. Жок, негизинен мындай бир жарым-жартылай түшүнүп кабыл алдым. Жарым-жартылай. Эми мен туура жоопту айтайын. Вирустан бир топ адамдардан ажырап калдык да биз. Дүйнө деле ажырап жатат. Миллиондон ашып кетти. Каза болгондор. Демек бул жерде адамдарды мындай бир коркута турган сөз болуш керек. Табиятындачы адамдарды коркутуш керек. Адамдар коркпосо адамдар мындай таасир этпейт да. Демек адамдарды коркутуу үчүн орустардын бийлиги, ошо шаардын бийлиги эмне деп жазышы мүмкүн? Орустарда кимдир бирөө каза болсо, похоронный блюдо деп коет да, кутия дегенчи. Ошол тамакты каза болгондордун жакындары келген адамдарга беришет. Мейман катарыч. Сенин жакындарыңа демек кутия жаккан болот. Бул сен каза болуп калсаң, сенин жакындарың могу тамакты жеп калат. Ошондуктан жакындарың тазия оокатын жегиси келбесе, сен маска таккын деген ушундай бир стендтерди илип чыккан шаарга, урматтуу билермандар. Бул жерде ушул өлүм коркунучу жөнүндө сөз болуп атат. Иммунитет ал башка маселе. Бул жерде сактануу жөнүндө сөз кетип атат. Жооңуз ынандырарлык жооп болгон жок, ошон үчүн эсеп азырынча 1-1. Алтыбай Кадырбаевди биз куттуктайбыз жана Секом окуу борборунун 1000 сому бул телекөрүүчүгө жөнөтүлөт. Бишкек шаарынан кол чаап коюңуздар. Эсеп болсо кайрадан теңдешти. 3-раунд. Студиябызга кош келипсиз, Турганжан.
Рахмат, апаруч. Бүгүнкү командага жана телекөрүүчүлөргө сиздин каалоо тилегиңиз жана кандай бир белектериңиз менен келдиңиз? Бакыт мырза баштаган командага ийгилик каалаймын. Бабилон окуу борборунун атынан келдим. Тил курстары силерге сунуштайм буюрса. Жеңүүчү командага, жеңүүчү катышуучуга сөз түрдө акчалай белек анан сертификаттар ыйгарылат. Ийгилик силерге. Чоң рахмат. Бабилон окуу борборунун сыйлыктарына ээ болуп калууга аракет кылыңыздар. Жана 3-чү раундда Заир Турсуналиев аттуу телекөрүүчүнүн суроосун өнөтөбүз. Чоң Алай районунун тургуну. Урматтуу билермандар. 2012 жылы АКШнын Калифорния штатынын жашоочусу Майк аттуу бир жаран июнь айында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Жакындар аны бир жума бою издеп сурап таба алышпайт. Күндөрдүн биринде Майктын аялы анын күндөлүк дептерин таап алып, аны окуп, Майктын тирүү экенин билет күндөлүктөн. Анткени күндөлүктө Непал өлкөсүнүн желеги бар болчу. Непал өлкөсүнүн желегин билсеңиздер керек, ошентсе дагы мен көрсөтүп коеюн Непал өлкөсүнүн желегин. Бул Непал өлкөсүнүн желеги. Жана ал жерден 8848 деген жазууну окуп калды. Ал тирүү экенин кайдан билди? Эверестке чыгат. Урматтуу алып менен мурдай жооп даяр. Марат уулу ынтымак жооп берет. Ынтымак. Бул жерде 8848 бизге белгилүү Эвересттин бийиктиги. Анын тирүү экенин ошол 8848 санынан билип калган. Бүйөөсү Эверест тоосуна кеткен. Жооп туура. Ал альпинисттер менен Эверест тоосуна кетип калган болот. 1 минутта команданын үнөмүндө калды. 4-чү раунд. Ынтымак, эгерде сизде мүмкүнчүлүк болсо, $60,000 болсо, анткени Непалга $60,000 төлөп өкмөткө андан кийин барышат да. Эверестке чыгат белеңиз? Жок, мен чыкпайт болчумун. Эмне үчүн? Кооптуу учурга барбайт болчумун да. Эверестке чыгып. Бизге белгилүү Эверестке чыккандардын бөлү өлүп калган да. Мисалы үчүн жетпейчи. Аз сандагы адамдар гана чыккан Эверестке. Ошол себептен баргыңыз келбейт. Баргым келбейт ошол себептен. $60,000 көрө башка бизнеске жумшасаңыз жакшыраак. Ооба. Эсен Абдиназаров Кызылкай шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздерге мен мындай суроо жөнөтүүнү туура көрдүм дейт. Фото суроо экен. Караңыздар. Мына ушундай фото суроо. Бул сүрөттөгү нерсе эскилиги жетип калганда ушундай көрүнүшкө өтүп калат экен. Жаңысында же мыкты иштеп жаткан учурда бул башкача мындай бир көрүнүштө болот экен да. Азырда ушундай абалга чыгып калган, ушундай көрүнүштө болгон бул нерсе бар. Бүгүнкү күндө дагы бар. Кызыл болуп турган тегерекчелерде кандайдыр бир белгини мен бекитип койгом дейт. 5 белги турат да. Кызыл болгон тегерекчелерде мен кандайдыр бир белгини бекитип койгом дейт. Урматтуу билермандар, бул эмненин эскирип калгандагы көрүнүшү болушу мүмкүн. Минута кетти. Кагаз. Кагаз сүрүү. Же бир кандайдыр белги же карта эмеспи, карта. Ошо карта болушун бир нерсе эскилиги жеткен Башта дарый элестеп кетти болчу. 5 жыл да карта. Түз болгондур, ачей. Нени картасына? Онда 5 жылга 5 жылдыз бар, 5 материк. 5 материк эмес. Жок, картага барбайбы? Жок, кызыл тегеректердин эмне Жок, бар? дарыя же тоолор. Дарыялар бузулат калганда ушундай эмеде болуп калат. Немесиз белгилер болсун? Предмет болуп атат да. Белгилер. Карта. Мен ойчу бул карта. Электр немеге зымдарына байланыштуу эмеспи? Электр зымы дейсизби? Жок эми да? Жок, анда жашырган жерде эмне болушу мүмкүн? Şu жаштын 5 белги окшош, 5 белги окшош болушун да? Окшош. Карайлы эмне? Эскирип кеткен. Карта иштерсе Жок, окшошпойт. картадан Мисалы картага окшошпойт. жерлерде эле Эскирип калганда. Эскирип калганда атат. Түз элестетим да мындай болгондочу. Тегерек. Балким эскиргенде мындай кышайып кетиши мүмкүн да.
Мурун түз болуп кийинби? Же баягындай эме бар го мындай чыкылдаткан. Лампочкалар эмес, кичинекей. Елка болгон эсими? Гирлянда болушу мүмкүн. Жок, ушундайга жооп берип кое берели. Болушу мүмкүн. Белгилери Бакыт мырза, Түшүндүрүп берчи. ким жооп берет? Саатбек кызы Буниса жооп берет. Буниса. Урматтуу алып баруучу, бул биз жаңы жылда үйлөргө же балатыларга коюлчу гирлянда дейби, ошол деп команда менен келиштик. Жооп кабыл алды. Эмне үчүн 5 оо? Эмне үчүн бул 5 оо болушу мүмкүн? Өмүрбек. Эгерде бул көбүрөөк эркектерге тиешелүү десем, көбүрөөк. Мен туура жоопту айтып атам. Эгерде бекитилген жерде тегерекчилерди алып кое турган болсок, 1, 2, 3, 4, анан R деген. Бул эмне болушу мүмкүн? Жок, азыр негизи түшүндүк, скор деген сыяктуу, бирок ушундай болсо табат элек. Жообу ушундай болчу да? 2-2 эсеп, 2-2. Бул машинанын ылдамдыгын башкаруучу рычаг. Шаймандын бузулган варианты. Механикалык түрдөгү автоунааны мингендер муну жакшы билет. Эсеп 2-2. Команда менен телекөрүүчүлөр теңдешти. 5-чи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жазгы сериялардын 5-чи туру. Бакыт Камчыбековдун командасы премьер-лигага чыгуу үчүн ойноп жатат. Мындан кийин биз Мелис Музулмановдун командасын бул жерге чакырабыз. Мелис Музулмановдун командасы жогорку лигадагы статусун сактап калуу үчүн финалга жолдомо алууга аракет кылат. Улан Алымканов Ош шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул телекөрүүчү жакында Малайзияга барып келген жана ошол жактан билермандарга суроо, видео суроо даярдаптыр. Биз ошол видео суроonu көрсөк. Урматтуу билермандар, мен азыр Малайзия королдугунун административ борбору Путраджая шаарында турам. Бул аркамда бийлик башкаруу административ борбору суроо. Эмне үчүн король 5 жыл сайын шайланат, башка монархиялардан айырмаланып? Бакыт мырза, түшүндүңүздөр да? Негизи королдукта шайланбайт. Мураска кетиш керек. Атасынан баласы, баласынан небереси бол. Бирок буларда ар 5 жыл сайын эмнеге шайланат Малайзияда деп атат. Кетти минута. Королдун баласы жок болуп калбайбы? Жалаңгыздар болуп калып Жок, алар элдерге байланыштуу эмес. Конституциялык монархияда депутаттар тарабынан конституция чектелет да. Жок, элдерине деле байланыштуу эмес, ар улутта эл болуп. Малайзия. Жок, 5 жылдан Башка монархиядан айырмаланып деп жатат. баласына баласы же бир туугандарына деле өтөт. Жалаң эле баласына өтөт. Жок, ошол король падышасын өзүнүн эли шайлайт го. Качан эл шайлаганда деле. Эл шайлайт. Жок, ошол элинин өзүнүн ишенимин мактап туруш үчүн ар бир Жүрүп турат. Бир туугандарына отказ кылган. Жок, баштатканда деле башка болгондо деле 5 жыл болот да. Көп улуттуу эл болуп, элин Эгерден мураскерлер көп болушу мүмкүн, мураскерлер көп болушу мүмкүн. Мураскерлер көп болуп кетет. Аларга жок, кезек менен деген. Аял шайланса мүмкүн. Жок, аял шайланбайт, алардан Король экен 5 жыл сайын. баласы барбаса жок болсо көп болсо деле. Бирок монархия улутту эми өз болбош керек да. Мисалы, бир монархия. Кызда Абсолютно монархия эмеспи? Кыздар кыздар. Жок, мен жок. Бакыт мырза, ким жооп берет? Өзүм жооп берем деп алып барчу. Мындай элдин ишенимине кирүү үчүн же элдин каалоосун аткаруу үчүн, анын өнүгүүгө багыт алуу үчүн атайын ошондой жолду тандашса керек. Өнүгүүгө багыт алуу үчүн, элдин ишенимине кирүү үчүн шайлоо өткөрөт. Ушундайбы? Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту коюу үчүн кайрадан эле видеого кезек берем. Видеодо телекөрүүчү туура жообун айткан. Малайзия королдугу 9 султанаттан турат. Ар 5 жыл сайын шайлоо болгон себеби жыл сайын 9 султан шайлоонун негизинде такты алмашып турушат. Ушундай аларды айланба жүрүп турат.
9 султанат болгон үчүн 5 жылда 9 султанаттын ичинен шайлоо коюлат, элге коюлбайт. 9 султанаттын арасында шайлоо болот. Кимисине туш келсе, ошол султанат король болуп башкара берет. Мына ушундай айырмачылык бар экен. Эсеп 3-2. Улан Алымканов куттуктайбыз. Видео суроо үчүн ыраазылык билдиребиз. Оюнубуз улантылат 6-раунд. Айгерим математик кесибин өз ыктыярыңыз менен кызыгып жүргөн кесиппи же кандай? Бул кесипти жөн эле тандай албайт деп ойлойм көпчүлүк окуучулар, эми студент болгон кезде. Сөз буга дагы мындай кандай дейбиз? Чымыны барлар деп коембу же. Мындай математикага кызыккан гана бирөө тандабаса, ато мындай жөнөкөй адам барып тандап кете албайт. Бул менин өзүмдүн ошол бала чагымдан десем болот, ошо математикага кызыккандан баштап ошол кесипти тандагым келген. Ошентип максатыма да жеттим. Азыркы учурда ошол математика адистигинде окуп жатам. Үйдөн бирөө жары математик барбы, жокпу? Же сиз элеби? Үйдөн математиктер негизинен спецте окугандар жок, бирок ошол чоң атамдар деп коем, атам жактан математиктер бар. Төлөгөн Жоробеков Сузак районунан силерге каршы суроо берет. Россияда экен, эмгек мигрантты. Урматтуу билермандар. Улуу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондо минтип айткан экен. Мен эки курмандыктын баласымын. Биринчиси бул Ибрахим алейхиссалам, бул Исмаил алейхиссалам курмандыкка чалуу жөнүндөгү Алланын буйругун назарга тутуп айткан болсо, экинчи курмандыгы эмнени айтып жатат бул жерде? Урматтуу алып баруучу, мөөнөтүнөн мурда жооп бар. Советбек кызы Буюнса жооп берет. Урматтуу алып баруучу, бул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн атасы Абдулла тууралуу сөз болуп жатат. Абдулланын атасы, пайгамбар саллаллаху алейхи чоң атасы Абдулмуталип чүчү кулактын негизинде ошол Абдуллага келе берет да, ошол эки курмандыктын баласымын деген себеби ошо атасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын. Жооп туура. Эсеп 3-3 кайрадан. Эсеп кайрадан 3-3. Мөөнөтүнөн мурда команда 2 жоопту тапты. 7-чи раундга кезек беребиз. 7-чи раунд. Ынтымак. Атыңызды ким койгон? Атам койгон. Эмне себептен ынтымак деп койгон? Кошуналар менен кичине урушуп калган беле? Жок, ошо ынтымактуу боло эле деп эле. Ар дайым урушпай жүрө эле деп. Сиз жашыңыз канчада азыр? 17-демин. 17-де. Бир тууган агаңыз Нуристан мыкты билермандардын катарында. Ооба. Агаңыздын жолун жолдойн депсиз. Ооба. Агаңыздан ашып өтүшүңүз мүмкүнбү? Мүмкүн. Мүмкүн. Шакирти устатынан иниси агасынан өттүр деген сөз бар. Актив дизайндын суроосу. Актив дизайн бул суроого дагы 1000 сом коюп бермекчи. Команда табабы же жокпу? Аз көрөбүз. Урматтуу билермандар. Кайсы бир тамашалашууда же азилдешүүдө ушинтип айтышкан экен. Бул азилдешүү кайсы жерде болгонун мен билбейм. Кимдер айтканын да билбейм, бирок ушинтип айтышкан экен. Ал 11 сентябрда каякта жүрдү экен. Себеби биз ага өтө муктаж болдук эле деп азилдешкен экен. Өзү ал түбү Индия океанда тарапта бир аралда жашайт экен. Караңыздар. Сиздер анын атын табыңыздар. Не болду мисилерде? Тамаша катар айтылган экен. Индия океан түбүндө Индия океан Аралда жүргөн экен. Значит, ачылыш болгон 11 сентябрда. Индия океаны. Тамаша экен, значит, ал 11 сентябрда эмне кылып жүргөн, ага муктаж болгон биз. Индия океанда аралда Шри-Ланка. Индия океаны 11 сентябрда аталган беле? Ол Индия океаны. Бул жакта жок, ошого эмне Индия океаны 11 сентябрда кайсы эгиз мунаралар эме болгон? 11 сентябрь. Тамаша.
Жок, бул 11 сентябрда эмне болот мисалы үчүн? Индия океанын аралында. Сентябрга байланыштырайлы. Ошол күнү нерсе болуп кетти да кандай. Буну тамашага байланыштырып атат го. Тамаша сыяктуу. Ал 11 сентябрда эмне кылган? Биз муктаж болгондо Бакыт мырза. Адамдын такатын Сиз жооп берип атасыз да Бакыт мырза, э? ооба, өзүм жооп бердим. Жок, адамдын такатын Айтайынбы? Айтайынбы? айтсаңыз деле боло берет, негизи командада ал. Демек сиздерде жооп жок, э? Жооп жок. Жооп жок. 11-сентябрь теракт болгон болсо, терактта 2 имарат кулады. Дүйнөлүк соода борбору кулады. 1976-жылы Голливуд кино тарткан. Кинг Конг деген. Кинг Конг каякта жүрдү эле дешти буларчы. Анткени Кинг Конг киносунда, мына мен экранга берип атам. Кинг Конг самолетторду тосуп калган. Самолеттор нары бери ыргытыпчы. Кинг Конг болгондо бул имараттар кулабайт эле деген бул жерде сатиралык бир мындай бир азилдешүү болуп атат да. 11-сентябрда тиги дүйнөлүк соода борборунун эмесине тамына чыкканда бул самолетторду токтотуп калмак деген саясий бир азилдешүү болуп атат, урматтуу билермандар. Эсеп болсо 4-3 жана суроо ээси актив дизайндын суроосун команда тапкан жок жана актив дизайн ушундай чечим кабыл алды. Эгерде команда таппай калса, оюндун акырында 500 сом мыкты билерманга, мыкты катышкан 500 сомун мыкты суроо ээсине бөлүп берип коюңуздар деди. Биз ошондой чечим кабыл алдык. Эгер команда тапканда, команда түгөлү менен алмак. 8-раунд. 8-раунд. Суроо менимче жаман суроо эмес. Логика өтө жакшы логика бар. Болгону команда издениш керек, аракет кылыш керек. Көп пауза кармап коюп атасыңар, Бакыт мырза. Пауза бул утулууга жол ачып бере турган секундалар болот. Пауза. Бакыт Абдурасулов, Кара Суу районунан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Ал 1935-жылы 8-март күнү Япониянын Себуя шаарчасында көз жумган. Ал көз жумганда бүтүндөй Япония боюнча желектер түшүрүлүп, аза күтүү күнү жарыяланган. 1934-жылы, андан 1 жыл мурда, анын урматына эстелик тургузулган. Ал иш-чарага ал өзү да катышкан. Бакыт мырза. Азыр анын эстелиги айталык, мындай бир сүйүшкөндөрдүн жолугушуу жайына айланып калды. Себеби Япон эли аны сүйүүнүн жана бири-бирине берилгендиктин символу катары көрүшөт. Урматтуу билермандар. Ал ким? Жок, Кайсыл Хатикова. Хатикону Жок, ана эстелик ады эле бар, ана эстелик ады эле бар. Желектер чүкүрөт. Адам өзү да катышып тургой. аза күтүү болгон экен да, уже каза болгон. Жок, ошо белгилүү адамдар. Диний кызматкерге Деле эстеликтери бар да, тургузулганчы. Тирүү адамдын эстелигин койгон. Башчысы. Акыркы самурай эмеби? Самурайлардын сүйгө тиешеси барбы? Ооба, ошентип. Сүйгө тиешеси барбы? Маймыл ошого чакты ким да? Сүйгө тиешеси барбы? Сүйгө тиешеси болбой калат да, акыркы самурай болушу мүмкүн. Жок, самурай мамлекетке болгон сүйүүсү болуп атат. Мамлекетке болгон сүйүүсү болуп атат. Ак самурай Ак самурай Самурай негизи өзү аты. жок болушу мүмкүн. Бакыт себеби Жөн мага катын атын айтсаң дейсиң. 8 март. Ал не байланыш? 8 март. Бакыт мырза. Урматтуу алып Ордодон жардам алабыз. Урматтуу Ордо. Команда жакын келип жардам бериңиздер. 20 секунда. Хатико болушу мүмкүн, анткени өзү катышты отпойбу. Хатико. Бакыт мырза.
Жоопту өзүм берип коеюн, бул Хатико жөнүндө экен. Ал ким? Хатико ит. Жооп туура. Бул Хатико жөнүндө суроо болчу. Хатико 9 жыл өзүнүн кожоюнун күткөн. 9 жыл көз өтүп кеткенден кийин адам дагы мынчалык күтпөйт, урматтуу билермандар. Бул ит ушунчалык берилген өзүнүн кожоюнуна. Эсеп кайрадан теңдешти жана 4-4 болуп калды. Куушуп баратат мындай, куушуп. Чоң айырма эмес, куушуп баратат. 9-раунд. Айбек Арстанбеков Германиянын Мюнхен шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Германияда таштандыларга жалпы эле мындай экологиянын тазалыгына өтө мындай аяр мамиле кылышат. Кагаздын, биологиялык калдыктардын жана полиэтилен пакеттердин ар биринин өзүнчө урнасы бар. Таштандыны бөлүп сортировка кылып салышат. Немецтер желим, шише айнек, консерва сыяктуу бөтөлкөлөрүн сатып ал электе эле кайра атайын бөтөлкө тапшыруучу жайга алып келе турган системаны ойлоп коюшкан. Караңыздар. Сатып ал электе эле атайын кайра бөтөлкө тапшыруучу жайга алып келе турган системаны ойлоп коюшкан. Сатып алыштан мурун демек сиз ошол системаны эске алып, анан кийин ошол консерва айталык энергетикалык ичимдиктер сыяктуу ошондой да. Караңыздар. Кандай жол менен бул жерде кандай системаны булар ишке киргизген немистер? Кетти минута. Пөнөт номерде жооп беребиз. Жоошбек кызы Бегимай жооп берет. Жоошбек кызы Бегимай. Ар бир бөтөлкө үчүн 1 евробу доллардан берет. Бөтөлкөлөр үчүн. Ошондой система болгон. Демек сиз бөтөлкө алып барсаңыз, бөтөлкө алуучу жерге бөтөлкөлөрдү алып барсаңыз, ар бир бөтөлкөгө 1 доллардан төлөп берет. Ооба. Сиз жол ушундай болот атабы? Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Мындай белги болсо, монитордо мен белгини койдум. Эгерде ушундай белги болсо, ушундай белгиси бар бөтөлкөлөр дейлик, 0,25 евроцент кошумча төлөйсүз сатып алып жатканда. Бегимай, сиз алып барганда эмес, сиз сатып алып жатканда айталык 2 евро болсо 2,25 бересиз. Өзүнүн баасынан үстүнө 25 цент кошуп төлөйсүз. Кийин атайын автомат бар. Бөтөлкө алган ошол жака барып, бөтөлкөнү тапшырсаңыз, сизге кайра 25 центти, евроцентти төлөп берет. Ушундай система кирген. Жооптун маңызына бир анализ жүргүзүп көрөлү. Телекөрүүчүлөр үчүн дагы биз баарыбыз үчүн калыстык болсун, Бул жерде биз эксперт катары Турганжан айымдын да оюн угуп көрөлү. Мажбур түрдө алып барат экен да, алдын ала төлөсөчү. Мажбур түрдө барат. Айырма ошондо болуп атат да. Бул жерде мажбур түрүндө алып барып атат, бул жакта как компенсация катар берип атабы ушундай да. Бул жерде азыр система дедиңиз да сиз. Система ооба. Эгерде система деген ойго такыла турган болсок, анда команданын ою туура эмес багытка кетип калыптыр. Система дегенге басым жасасак. Бул атайын консерва бөтөлкөлөргө чыккан система да. Ооба, эгер система болсо, анда багыт туура эмес болуп калыптыр. Эсеп 5-4. Эсеп 5-4. Телекөрүүчүлөр тарапка бул раунд. Телекөрүүчүлөр 1 упай алдыга чыкты, бирок оюн улантылат. 10-раунд. Бул телекөрүүчү Мюнхендеги биздин мекендешибиз системага басым жасап атат да, системага. Бул дагы болсо ошол ыргытпасын деп атат да, туш кел жери ыргытпай, ошо жок дегенде 25 евроцентти дагы кайтарып берет мамлекет деп атат да. 25 евроцент дагы 40 сомдун тегереги болуш керек, 30 сомдун. Instagram онлайн суроого кезек келиптир. Нуриза Каратаева Кадамжай районунан. Урматтуу билермандар. Акыркы жолу
Айгерим, кинотеатрга бардыңызбы? Кайсы жолу бардыңыз? Бара элек. Кинозалга? Бара элекмин. Бара элексиз. Ынтымак, сизчи? Жок, мен да бара элекмин. Кошо барабыз. Экөөбүз кошо барабыз жакында. Буниса, сизчи? Бара элекмин. Ким баатанда? Бакыт мырза, сизчи? Мен акыркы жолу мына Эки Баатыр дегенге барып келдим. Жакында эле барыпсыз, Караңыздар. Көпчүлүк кинотеатрларда отургучтар кандай түстө болот, Бакыт мырза? Кызыл. Кызыл түстө болот, Көпчүлүк кинотеатрлар отургучтар кызыл түстө болот. Бул түс негизи салтанаттуу, майрамдык бир түс катары көрүнөт жана көрүүчүлөрдүн романтикалык маанайга, мындай аурага бөлөйт кызыл түс. Бирок анын илимий практикалык дагы жагы бар. Кандай жагы бул? Кандай болушу мүмкүн кызыл түстүн практикалык жагы, илимий? Кетти минута. Кээ бир адамдар мисалы Илимий жактан изилденгенде мындай көрүшү мүмкүн да. Жакшы кызыл түстү жарыктанча эме кылбайт, өзүн албайт, чагылдырбайт. Түстү айырмалай караганда бир оор бар эле го. Жок, кинотеатрга байлап келгендечи. Илимий жактан деп алганда чындыгында эле ооба. Илимий жактан алганда жарык өзүнө чагылдырбайт да көбүнчө. Кызыл түскө дагы эмне байланышы бар? Кызыл түс. Эмне бар, эч байланышы жок. Караңгыда карап турсаң, кызыл түс. Ак түс чагылдырат, кызыл түс болсо өзүнө сиңирип алчу же эмнеси кылчу касиети бар да, жанагы чоң экранга эме кылган. Айта берсиз. Жарык Түстү жакшы эмелабы? Жарык сиңирип анча эме кылбайт. Баардык адамдар Көрүүчүлөргө тоскоолдук жакшы кинотеатрга элестете элем, барбасак деле. Кинотеатр караңгы болот. Жок. Менин оюм. Жок, ошо кинотеатр илимий жактан аныкталган цвети болгондо, баягы кара өзүнө тартып алат, ак болсо чагылдырат, ушул сыяктуу эле кетет. Анда өзү мындай түстү сактап калат, өзгөртпөйт аураны, ошол бойдон. Жок, ак түстү эме болбойт. Жарык чыгарбайт десеңиз. Бакыт мырза. Урматтуу алып барчу, өзүм жооп берейин. Негизи адамды көңүлүн бурдурбайт, анан башка жактан эч кандай мындай тоскоолдук кылбайт. Адамдар кинону көрүп түшүнгөнгө ыңгайлуу болушу мүмкүн кызыл түс. Жооп кабыл алынат. Эми мен туура жоопду айтам. Кызыл түс. Биздин жарык талаасында көрүү чөйрөсүнөн жоголуп кетүүчү түс болуп эсептелет да. Айталык, кинотеатрда кызыл түс, отургуч кызыл түстө болсо, барып кызыл түс сиздин көзүңүздүн эфиринен кызыл түс билинбей калат да, назардан жоголот дагы, сиздин негизи оюңуз кинофильмге же болбосо ошол эле театр, спектакльге бурулуп кетет. Ошон үчүн кино көрүүчүлөргө ыңгайлуу болушу үчүн, кино көрүүчүлөрдү өзүнө тартпаш үчүн, байкалбаш үчүн дагы кызыл түстүү отургучтар кызыл түстүү болот. Жооңуз негизинен туура эле. Канаттандыралы. Жооп туура эле. Эсеп 5-5. Эң чечүүчү акыркы 11-чи раунд калды. Мына ушул раунддан кийин команда премьер лигага чыгабы же жокпу биз билебиз. 11-чи раунд. Биринчи раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Бакыт Камчыбековдун командасын ойнотуп жатабыз. Кимдин интеллектуалдык деңгээли, кругозору, зээндүүлүгү канчалык деңгээлде экенин сиздер да байкап жатасыздар деп ойлоймун. Анара Токтосунованын суроосун ойнотобуз. Анара Токтосунова, Нокат районунун тургуну. Урматтуу билермандар. Rolls-Royce деген эң кымбат машиналардын түркүмү бар. Айгерим, Rolls-Royce. Эмне үчүн Rolls-Royce үлгүсүндөгү машиналардын рекламасын телевизордон чыгарбайт? Реклама катары. Мисалы үчүн Mercedes, Toyota, Lexus, Volkswagen машиналардын биз рекламасын көрүп турабыз. Эмне үчүн Rolls-Royce'нын рекламасын телевизордон бербейт, чыгарбайт бул компания? Кетти минута.
Жок, машинаны удап кетиштен коркпойбу? Удап кетиштен эмес, дүйнөгө белгилүү биремени. Белгилүү машинасында бир президент жүргөн машина эмеспи? Атайын заказ менен чыгат да. Заказ менен. Удап кетиштен бай адамдар заказ берген адам өзүнүн эмесине жараша, өзүнүн табитине жараша чыгарышы. Удап кетиши максатында. Атайын заказ менен чыгарат да бул. Тагын башка вариант белгилүү фирмага тиешелүү эмеспи, жана ошол эмеге чыгарачы. Эң кымбат экен, жарнама берилет экен, бул боюнча реклама берилет экен. Жаны жок, машинасында бир өзгөчөлүк болушу мүмкүн да, ошондо атаандаштар уурдап алышы мүмкүн. Атаандаштар эмес, аны ижарага алып же колдонгондор. Алар деле сатып алышы мүмкүн да. Подделка жасап, подделка лидер же эмеге окшош. Жок, ушундай мындай доктурлар скрытый жүргөн адамдар эмес. Заказ менен жасап, анан ошо президенттер гана минбейби аны? Ошол бай адамдар заказ менен чыгат. Эч кандай бай адамдар башкача нерсе Ошо табитине жараша өздөрү каалагандай заказ бериши мүмкүн да, мисалы өздөрү каалагандай ар ким. Реклама кайсы ошондой. Бакыт мырза. Урматтуу алып баруучу, команданын Асилбек уулу Өмүрбек жооп берет. Өмүрбек. Rolls-Royce деген компания бул атайын машиналарды заказ менен чыгарат да. Атайын ушундай бай адамдар же президенттер үчүн заказ менен чыгарат. Ошондуктан буга эч кандай рекламанын кереги жок. Демек, буйрутма менен гана чыккандыгы үчүн реклама берүүнүн кажети жок деп ойлойсуз. Ооба, ошондой. Жооп кабыл алынат. Меримай Равшанбекова. Сизде кандай вариант бар? Ошол бизнесмендердин, президенттердин, ошол бай кишилердин телевизор көргөнгө убактысы жок. Алар ошон үчүн ал жактан телевизордон реклама беришпейт. Сиздин Билерман-Ордо көргөнгө убактыңыз барбы телевизордон? Ооба. Рахмат пикириңиз үчүн. Rolls-Royce, Bugatti эмес, Lamborghini эмес, Ferrari эмес, бул атайын чектүү санда чыгарыла турган эме эмес. Буну эми $300,000 бардыгы эле адам сатып алганга, көпчүлүгү эле миллионерлердин сатып алганга акысы бар да, аны көпчүлүгү эле сатып чыгарат. Анан бул баягындай чектелүү санда чыкпайт, бул атайын заказ менен да иштелип чыкпайт. Бул $300,000 көпчүлүк адамдын сатып алганга акчасы жетет, ошондуктан просто команданын жооп берген жообун тактап коеюн деп гана айтып атам. Сиз негизин өзүңүз ойлонуп көрдүңүзбү? Албетте рекламага чыкпаган. Албетте бул ушундай бир кеңири таркалган фраза бар. Rolls-Royce'тун эч качан рекламасы, телевизордон реклама бербейт, анткени аны көргөн адамдар телевизор көрүшпөйт деген. Телевизор көргөнгө убактысы жок. Убактысы жок деген, ооба. Анткени бизнесмендер телевизор көргөнгө убактысы жок экен. Турган Жанаев, сиз уже кошуласызбы? Бизнесмен, сиз эми ишкердик менен алектенесиз да. Чынын айтсам, анда-санда эле көрөм. Билерман-Ордон өткөрүп жибербеңиз. Программаларды гана, передачаларды гана көрөм, бирок Билерман-Ордону көрөм. Катарынан болсом да. Сырттан пикир билдиргенде бул YouTube'да дагы сиз айткандай көпчүлүк телегөрүүчүлөр өздөрүнүн пикирлерин билдиришүүдө. Жада калса бизге дагы пикирлерин билдирип жатат да. Ошондуктан биз азыр мен чыныгы пикиримди айта турган болсом, команданын жообу менен телегөрүүчүнүн жообу экөө эки башка багытта. Себеби команда муну бай адамдар гана сатып алат деп атат, а бирок чыныгы жоопто ал ошол автоунааны сатып ала турган адам телевизор көргөнгө убактысы жок. Алар бизнесмендер, жеке ишкерлер, чоң адамдар да. Негизи экөө эки башка бутак болуп калды. Калыстык үчүн Ордодон пикир сураганым ушул да. Калыстык үчүн Ордодон пикир сураганым ушул. Урматтуу билермандар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мейли, ар бир суроого акча каражатын биз койбой атабыз. Башкы демөөрчүбүз деле жок. Бирок кандай болгон тагдырда дагы бул элдик программа болгондугу үчүн анткени телегөрүүчүлөр тартылып атат да, бул биздин долбоорго телегөрүүчүлөр тартылат. Өзгөчө эле ушунда да элдик программа болгондугу үчүн биз ортодон калыстан кылча жылбашыбыз керек. Ушундай өтө бир өкүнүчтүү эмес, бирок бир гана упай дейли 6-5 эсебинде жыйынтыкталды. Кол чаап коелу команданын аракетине. Бакыт Камчыбеков Премьер-лигага текке каршы бир упай менен чыга албай калды. Өтө жакшы аракетти кылып келди. Оюн жыйынтыкталды. Алгач сөздү Турган Жанаев сизге берсек. Да бир жолу саламатсыңарбы? Команда негизинен жакшы катышты. Биз болушунча колдоп турууга аракет кылдык. Жакшы катышты. Көңүлүңөр чөкпөгүлө, болгон 1 балл разница берди аралыкта. Анан ошол жакшы суроолор болду. Rolls-Royce боюнча Германия Мюнхенде
кем эле ошол Индонезия жөнүндө, маска жөнүндө болду, ылдамдык, Малайзия, King Kong, Hatico, Rolls-Royce, Германия, бир топ суроолор. Бирок ошолорду угуп отуруп деле мен мына команданы колдогум келип кичине болсо да, материалдык болсо да кичине стимул берейин деген максатта ошол акчалайды дагы, сертификатты да командага бергим келип турат. Мен ушул сыйлыкты кичине болсо да капитан командага бергим келип турат. Анткени булардын бүгүн дебюту турбайбы, биринчи оюну. Биринчи оюн да. Ошон үчүн командага багы стимул иретинде ошол капитан командасына эле бергим келип турат. Бакыт камчы кабыл алып коюңуз. Стимул болсун сиздерге. Мөөнөтүнөн мурда 3 суроо жооп берилди, анан экөөсү табылды, бирөөсү табылган жок. Бирок ошол учурда дагы командалар ошол мүмкүнчүлүк болушунча булар эч нерсени кетирбейт, ансыз деле убактысы бар, кошумча убактысы бар, бонусу бар. Ошол убактарды кенен пайдаланып, тактап, анан жооп берсе сонун болмок. Ошон үчүн командаларда ушундай бир кемчиликтер кетти. Бирок 5 упай топтошто эле бул бир топ жакшы жыйынтык. Анан командага мен ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү оюнда ушул Буниса Советбек кызы жакшы оюн көрсөттү деп. Эми Илгиз мырза, сиз болсо бир телекөрүүчүнү тандасаңыз, биз актив дизайнда сыйлыгын ыйгарып коюшубуз керек да. Бүгүнкү суроолордон сизге кайсы суроо жакты? Суроо катары баягы Японияда Хатикону айткым келип турат. Себеби бул деле ошол жаныбардын өзүнүн ээсине берилип ошончо жыл күткөнү, анан элдердин ошол итти баалап эстелик орнотуусу бул чындыгында баягы ар бирибизге жан дүйнөбүзгө таасир бере турган суроо экен да. Анда эгер сиз макул болсоңуз ушул сурооду мыкты суроого көрсөтөлү. Бакыт Абдырасулов берген суроо болуп эсептелет. Бул Хатико жөнүндөгү суроо. Ошондой эле Секомдун дагы акча сыйлыгы бар. Ошону биз берип коюшубуз керек. Бул жерден мен Меримайга бир бүгүн укук берейинчи. Меримай. Биз ошол жогоруда Нурса мырза айтып кеткендей, мен дагы Советбек кызы Бунисаны мыкты ойноду деп айта алам. Советбек кызы Буниса бүгүнкү оюнда өзгөчө үлөнүктөр. Демек, Секомдун акча сыйлыгы дагы Советбек кызы Бунисага тапшырылат. Барболдон шириндиктер студияга. Мына ушинтип 5-тур соңуна чыкты. Мелис Музулмановдун командасы кийинки жекшемби ушул жерде ойнойт. Бардык суроо берген телекөрүүчүлөргө, мыкты суроо ээлерине биз чоң рахмат айтабыз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Чоң рахмат. Биздин өнөктөштөргө дагы чоң рахмат. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум.